Устаз дейт, өлүм астында келме айткан жакшыраакпы же шахадан айтканбы дейт. Экөөнүн бири экинчисинен жакшыраак деп айтылынбайт. Экөө тең негизги түпкү мааниси бир болуп эсептелет да, жараткан Алла Тааланын жалгыздыгына күбөлүк өтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар, анан дагы акыркы пайгамбар, пайгамбарлардын баягындай мөөрү экендигин күбөлүк өтүү экөө тең керек. Маселе ошо өлүм алдында ушуну айтууга мүмкүнчүлүк берилеби, топук болобу деген маселе. Демек, бул жашоонун соңунда кимде ким мейли шахадат калимеси болсун, калимасы ашхаду ан ла күбөлүк өтөм деп башталыпчы. Же болбосо дароо эле Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу илах, эч кандай кудайча сыйыныла турган зат жок. Аллах Таала гана бар, ал татыктуу, ас-самат, ал улуу зат. Ал эч нерсеге муктаж эмес, Аллах жаратуучу. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси, пайгамбары деп күбөгө өтүү, бул экөө тең эле Кудайдын астында ыраазы кыла турган сөз. Маселе шахадат калимасы болсун, тахлил калимасы болсун, ошого топук берилип, ынсап берилип, Кудай Тааладан жардам берилип, экөөнүн бирөөсүн тең айтып калса, ошол адам бактылуу деген сөз. Бактылуу деген сөз. Имам Бухарида хадис келет. Анвар Шах Кашмири, Ханафи алымы, Бадруддин Айни рахимахуллах Умдатул Карида айтат: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахала аль-жанна." Акыркы сөзү дүйнөдөн үзүлөрдө ла илаха иллаллах, көрдүңүзбү? Анан алымдар түшүндүрмө бергенде ушул калиманын өзү болсун же калимат шахада ба сиз айткандай күбөлүк өткөн калимасы болсун, бул акыркы сөз ошо менен бүтсө, бул адам тозоктотуп өлүп калбайт. Бирок бейишке дароо кереги жокпу, аны так эс айта албайбыз. Кудайдын ырайым мээрими менен Кудайым кааласа кечирип дароо бейишке киргизиши мүмкүн. Күнөөсү болсо, күнөөсүнө жараша жазалап, адилеттүүлүк сыфаты менен. Бирок акыр түбү бейишти кылат, келиме болгон себептен. Сурооңуздун туурарагы ошо өлүм келгенге чейин, өлүмдүн акыркы маалына чейин кайсын айткан жакшыраак дейт. Экөөнү тең келме кезек алма салмак айтып турган эң жакшы болот.